Башкасы башка. Манасчылардын орду. Кыргыз коомунда таптакыр башка дүйнө. Манасчы дегендин өзү элдин ыйык, аяр сезимин ойготуп турат. Себеби ал элибиздин рухий башаты, тунук булагы. Кылымдардан бери элибиздин рухий дөңсөөсү болуп келген да манасчылар. Учурда белгилүү манасчы Дөөлөт Сыдыковдун өлкөдөн чыгып кетүүсү бул анын адилетсиз саясий башкарууга катуу каршылык билдиргени. Бийликтегилердин алешем, чалмакей, башаламан башкаруусу. Болбосо атпай журтка аттын кашкасындай таанымал актаңдай манасчыбыз бөлөгел бөтөн жерден башпаан эгиздеп баш калкалоого дуушар болор жерде беле. Өлкөдөн чыгып баратып, артына бир кылчайып, өнө бою сыздагандыр мүмкүн. Ыплас саясий оюндарга көөдөнү тытылып, көзүнөн жаш каканактагандыр. А биз аны мүмкүн туйбадык. Болбосо ал президент Садыр Жапаровдун саясий курсу туура багытта деген ишенимде эмес беле. Кечээ эле актаңдай манасчыбызга шаңкайган ала тоо койну тар болгон үчүн кеткен жок. Киндик каны тамып, кири чайкалган журтун таштап кетүү баарын эле оңойбу? Ойлонуп, толгонуп, көңүлү канап, каңырыгы түтөп, күрсүнүп отуруп, аргасыз ушул чечимге баргандыр мүмкүн. Өнөрпоздор арасында кутумчулук, чагымчылдыкка жем болуп баштаганын сезген үчүн манасчынын жан дүйнөсү кысылгандыр. Өзөгүндө чындыктын жол жүргөсү сызылгандыр мүмкүн. Бийликтегилердин манас айдына болгон чайкоочулугу, манипуляция кылганы жаккан жоктур ага. Өнөр адамдарын бийликтегилер итке сөөгүр кыткандай тез эле алдап коеруна көзү жеткендир мүмкүн. Манасчыларды ичара тытыштырып, ынтымактарын ыдыраткан комментарийлер соц тармактарда күнүгө ырбап баштаганынын артында дагы эмне жатканын бизге караганда Дөөлөт дадил түшүндү мүмкүн. Муну айтып аткандын жөнү Төкмакын Болот Назаровду укуругу узун бийлик тузакка илүү үчүн кандай амалга барганы туурасында кыскача кебим бар. Ал кантип наркоман же болбосо булбулятор атка конду. Аны жана бийликтегилердин уйкусун бузган журналисттик иликтөөлөрү үчүн Темиров Лайф командасын, Камчыбек Ташиевдин кооптуу конторасы коомчулукка наркомандардын уйгу катары көрсөтүү үчүн адегенде Болот Назаровду торго чалынтмай болушкан. Кантип Асия аттуу видеодогу мынабул кыз окуя болордон бир ай мурда Болот Назаров менен таанышып, устаты Элмирбек Иманалиев жөнүндө документалдуу фильм тартуу ниетин билдирет. А өзүн байманасы ашынган капчыктуу адамдын кызы катары таанытат. Бир ай бою Элмирбек жөнүндө фильмдин сценарийи даярдалып, фильмге коротулар чыгымдын сметасын түзүшөт. Бир ай бою Болот Назаровдун мойнуна асылып, эркелеп, эбедей эзилип, Болот үчүн акчасын самандай чачып, сый көрсөтүп, сүйүп күйүп калганын билдирген ал кыз Төкмакыныбыздын терең ишенимине кирет. Ал тургай мына минтип наркотиканы колдонууну үйрөтөт. Анан эле бир айдан кийин Ташиевтерге тиешелүү Кыргыз Петролиум компаниясы 37 миллион сомду 2 күндүн ичинде кантип тапканы жөнүндө Темиров Лайф командасынын иликтөөсү жарыяланды. А эртеси Болот Темиров менен Болот Назаровду наркотикага байланыштырган чуулуу окуяга баарыбыздын чачыбыз үрпөйгөн. Мен мунун баарын
кыскартып гана айтып аткандагым. Ошол окуядан кийин гана баягы Болот Назаровду азгырып жүргөн Асия аттуу кыздын чыныгы ысымы Айпери болуп чыкты. Кээ учууна эми ушул жерден акыл калчайлы. Болот Назаровду абактан чыгаруу үчүн төкмакындар, манасчылар митингге чогулуп, ар бири өз пикирин билдирип, төгүбурдап, өнөрпоздор бийликтегилердин аргасын кетиришти. Акыры эки болотту тең абактан чыгарууга аргасыз болгон бийлик анан кандай амал тапты? Коомчулукта өнөрпоздор чоң колдоого ээ экенине көздөрү жетти. Алардын таасиринен коркушту. Так ошол күндөрү бийликтегилер өнөрпоздордун көңүлүн таап, өздөрүнө имерүүнүн кантип жолун издешти. Окуядан көп узабай жарандык коомдун өкүлдөрү менен биргеликте 28 январь күнү өзүм менен пикирлеш манасчы төкмө ырчыларды сөз эркиндиги боюнча атайын иш-чарага чогултмак болдум. Кызыгы так ошол күнү саат 16:00 президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев манасчылар төкмакындар менен жолугушуу уюштурган болду. Жарандык коом менен уюштурган иш-чара менен бийликтегилер уюштурган иш-чаранын убакыт сааты дал келип калганына байланыштуу. Биз 3 манасчы Рыспай Исаков, Самат Көчөрбаев, Азиз Биймырза уулу биздин жыйынга келип катышып беришкен. Ал эми төкмакындар Чолпонбек Абыкеев уюштурган иш-чарада болушту. Ошондон көп өтпөй азыркы бийлик өнөрпоздорубузду көкөлөткөн саамалыктарды кызытты. Өнөрпоздорго Манас театры ачылып, өзүнчө өргөөгө жетип, туруктуу айлык алып турмай болушту. Ал тургай Манас айылы курулуп баштады. Анда чыр-чатак, ызы-чуу, таарынычтын учкуну тутанды. Дөөлө Сыдыков Манас айылындагы алышемдиктерди ачык айтып чыкты. Өмүрүмдүн жарымы өнөрпоздордун арасында өттү. Алар менен үзөңгүлөш жүрүп, Манастагы демократия баалуулуктары соңку мезгилде коомчулукка байма-бай айтылып баштады. Аларда жарандык коом, бейөкмөт уюмдар менен кызматташуу саамалыгын баштаган кезде эле ак үй, көк үйдөгү чоңдор өнөр сыйлаган тейде өрнөк көрсөтүп баштаганы мени күмөндүү ойлорго түртөт. Эми кеп тизгинин, бийликтин, саясаттын табиятына буралы. Бул сөзүбүздүн соңу. Коомчулуктун көзүнө чалынбаган чаң, ыпыр-сыпыр килемдин алдында жатат. Тарыхты эстейли. Касым Тыныстанов менен Алы Токонбаевдин ортосундагы чагымчылдыкка эмне себеп болду эле? Коммунисттик саясат. Кыргыздын туңгуч интеллигенциясын бирине бирин тукуруп, ыдыратып, жек көрсөтүп жок кылышкан. Ошол күндөн ушул күнгө чейин чыгармачыл адамдарды куралга айланткан саясат уланып келатканын качан түшүнөбүз? Коммунисттик система чыгармачыл уюмдарды бөпөлөп, көкөлөтүп, мамлекеттик суйургаалдарды таратып келгенин эмне үчүн эгемен Кыргызстандын интеллигенция катмары түшүнбөй келет? Коммунисттик идеологияны калкка кеңири жайылтып, элибизди маңкурт кылууда чыгармачыл интеллигенциянын да ролу зор болгонун эмнеге түшүнүшпөйт? Чыгармачылык эркиндикке жетүүнү качан аңдайбыз? Манасчылар менен төкмөрчүлөр кепедеги бекер жемге көңгөн тоок болгулары келеби? Эмне? Алгыргычтай өз жемин өзү таап жегенге өнөрпоздорубуздун кудурети жетпейби? 2020-жылы тополоң тоз менен бийликке келген Садыр Жапаровдун жеке бийликке ээ болуп, өз билемдиги артканын эмнеге манасчылар менен төкмакындар көрмөксөн, билмексенге салышат? Манасчылар элибиздин рухий дөңсөөсү болоор жерде эле го. Алар бүгүн былкылдаган саздак жер эмес, кыртыштуу дөңдөй былк этпес болгондо, Дөөлөт Сыдыков
чет өлкөгө баш калкалоого мажбур болот беле. Коммунисттер бизди өз ара тытыштырып, бөлүп жарып, Кыргызды Байманапка, Кара Таманга бөлүп башкарып келгендей, эмнеге Садыр Жапаровдун бийлиги тушунда элибиздин ичинде ырк кетип, бөлүп жаруу саясаты күчөдү. Эки достун тролдору, боттору Кыргызды Кыргызга душман көрсөтүп, батышчыл бузуку көрсөткөнүнө эмнеге жол берген эл болдук. Эгер улуттук намысыбызга, арыбызга келели десеңиздер, бул видеону башкалар менен бөлүшүп, өз пикириңизди калтырыңыз. Сайтыбызга катталып, Темиров Life командасына Patreon аркылуу колдоо көрсөткөнүңүздөр да чоң мааниге ээ. Себеби биз командабыз менен коомубузду, аң сезимибизди, баалуулуктарыбызды өзгөртүүгө, жаңы көз караштарды жаратууга тилектештерди издейбиз. Арине адилеттик менен күрөшүүдө бирге бололу.